Менин оюмду эшикти черткилеген бирөө бузду. Эшик ачык деп үнүмдү бийик чыгарып айтып, өзүмдү түздөп олтурдум. Коридордон өтүп баратып сенин үнүңдү угуп кирдим эле. Касым жылаңач денесине көк сүлгүнү таштап алыптыр. Анын кургай элек жаштарынан суулар тамчылап желкесине тамып жатты. Бир аз тырыш баскан жүзү жагымдуу, жылуу көрүндү. Ал мени карап оортунан жылмайып койду. Мен ага болгон окуяны төкпөй чачпай айтып бердим. Касым менин сөзүмдү бөлбөстөн угуп турду. Болду, сен аны даярдап бүттүң деп эсептей бер. Ал сени жолугушууга чакырдыбы? Демек, бүгүн сенден сурайт баарын. Балким ошол адамдын дарегин сурашы мүмкүн. Сен 1-2 күндө таап беришке аракет кыламын. Анын номерин бир жерге жазган элем, дегин. Анан болушунча алтын күмүштөрдү тагынып, эң жакшы деген көйнөгүңдү кийип баргын. Макулбу? Эмнеге? Ал эже азыр мени көрүнүшүмдү сындай турган акыбалда эмес менимче. Бул сенин жеке оюң. Аялдар бири-бирин көчөдөн өтүп баратканда да кылдаттык менен сындай карашат. А сен кандай билесиң? Мен Касымдын жүзүнө таң кала карадым. Бир кездерде көп аялдарды изилдегенмин. Азыр жок. Менин убактым жок азыр. Касым жүзүн буруп көздөрүн ала качты. Бүгүн кеч ресторанга барышың керек. Бирөө жөнүндө мага аябай маалымат керек болуп жатат. Касым колундагы саатына карап койду. Мен эмне агентменби? Жакындан бери кайда болсо мени жибересиң. Мен кээде Касымга бир аз катуу мүнөзүмдү көрсөтүүнү үйрөнгөн элем. Бул жолу да анын сөздөрүнө кыжырдана сүйлөдүм. Жанагы эжең менен жолугуп бүткөндөн кийин айт. Азамат сени алып кетет. Жакшысы экөөңөр баргыла. Сен ал менен сүйлөшүп чыкканга чейин Азамат күтүп турат. Касым менин сөздөрүмдү кулагынын сыртынан кетирип, мага буйрук бергендей бир аз катуураак сүйлөдү. Анын маанайы чөгүп калганын билип, мен сөз талашкым келбеди. Эмне болгон адам? Эмнени билишим керек? Сен мен агент менби деген суроо бердиң. Сен тубаса агентсиң. Мага ишене бергин. Сага убакыт коротуп даярдоонун, түшүндүрүүнүн да кереги жок. Сени менен чогуу иш алып баруу мен үчүн жеңил. Баарын айттырбай түшүнөсүң. Биздин чөйрөдө жаңы фигура пайда болду. 30-35 жаштардагы жигит. Эмне жумуш менен алектенгени азырынча белгисиз. Бирок акчасы бар. Өзүнчө чакан бизнес ачканы ижарага орундук издеп жатыптыр. Бүгүнкү кечеги тааныштар аркылуу аны да айттырдык. Балким келип калар. Сен дагы барасыңбы? Анда өзүң эле билсең болбойбу сураштырып? Жок, мен анын жанында көрүнбөгөнүм эле жакшы. Мен эч качан колумду канга булгабаймын. Бирөөлөр аркылуу чечип үйрөнгөнмүн маселелер болсо. Эмнеге канга? Ал жигитти эмне өлтүргөнү турган оюңар барбы? Жок, андай ой жок. Касымга менин сөзүм жакпай калдыбы, айтор кеси сүйлөп сыртка чыгууга камынды. Ар ким маңдайында жазылганын көрөт. Биз жөн гана себепчибиз. Мен сага кечирээк коңгуроо кылам. Кечигип калба бүгүнкү жолугушууга. Касым эшикти акырын түртө жаап, сыртка чыгып кетти. Каныш эже экөөбүз жай кадам менен Сейилбакты аралап, күн батыш тарапка басып бараттык. Ал кадамын жайлатып, ойлоо баскандыктан мен дагы ага жанашып, жетегинде бараттым. Экөөбүз бир нече кадам ойлоо үнсөзсүз бастык. Мен анын бутундагы эскилиги эбак эле жетип, өңү бозоруп эскирип калган өтүгүн карап бараттым. Ал менин караганымды байкай койдубу, кичинекей көлчөктөгү чачырата тебелип өтүгүн жуумуш болду. Балдар бой жеткен сайын өзүңө эч нерсе ала албай калат экенсиң. Ыңгайсыз абалды жоюу үчүн бир аз күңгүлдөй сүйлөдү. Ушинтип эле карып кетет экенбиз да. Бала чактан эле турмуштун арабасын кылдыратып келем. Эч эле жетер жерине жетпей койдум. Анын үнү бир аз аянычтуу угулду. Мага сыр төгүп жатканын же жашоосунан наалып жатканын биле албадым. Анын оюн толугураак билүүнүн туура көргөндүктөн ал айткан сөздөргө жооп бербедим. Сен кечеги айтканың жөнүндө толугураак маалымат берчи. Чын эле ошондой болгонбу? Анын акыркы үмүтү менде болгонсуп, ишенимдүү көздөр менен менден жардам күткөндөй карады.
Анын көз карашынан өзүмдү бир аз жоготуп, денем чымырай түштү. Балким бул кылганым күнөөдүр, балким жок. Бирок мен башка адамдын органын сатууга үгүттөп жатканымды түшүндүм. Балким операция ийгиликсиз өтүп, жанымдагы эже бул жашоо менен коштошуп кетсе, 3 баласынын убалы мага тиерин билдим. Ошол эле жерден артыма карабай качып кетким келди. Бирок баары кеч эле. Мен азыркы баскан жолумдун жарымына келип калган болчумун. Артка кылчайсам эле өзүмдүн өмүрүм бүтөөрүн ойлодум. Ойлорумдун баарын өзүмчүл мүнөзүм жеңип чыкты. 3 жыл мурун болду бул нерсе. Бир жерде күнүмдүк иште иштейт болчумун. Бир күнү мен менен иштеген аял курбусуна уулунун бөйрөгүнү саткандыгын, канчалаган адамдар бөйрөгүн берүүгө даяр болуп, бирок текшерүүдөн өтпөй жатканын айтты. Мен аны укканда эле аларга жакын барып сөздөрүнө кулак түшүп калдым. Ал ким бир бөйрөгүн менин уулума берсе 10 миллион рубль берем деп айтканын уктум. Мен албетте жөн карап турбадым. Аларга жакын келип, мени да текшерип көрүүсүн сурандым. Экөө мени бир сыйра карап, башында макул болушпады. Бирок жанагы аял ойлонуп 2 күндөн кийин мага жообун айтты. Анын баласы да мен курактуу болчу. Москвадан текшерүүдөн өтүп, экөөбүз бири-бирибизге туура келгенден кийин Израилге учтук. Операция ошол жакта ийгиликтүү аяктады. Андан кийин тааныш аркылуу 2 жердешиме жардам бердим. Алар азыр мекенибизге барышып, жеке ишкана ачышкан. Мен өзүм жалгандан токулган кайгылуу баянымды мына ушундай кыскача кылып бүтүрдүм. Жанымдагы эже менин сөзүмөн кийин ого бетер ойго чөмүлдү. Азыр өзүңдү кандай сезип жатасың? Ден соолугуң жакшыбы? Бир бөйрөк менен жашагандан кандай залакас тиет экен? 2 жылдай күн албай жүрдүм. Мисалы, көп тузу, майлуу ундан жасалган тамактарды жегенге болбойт. Ар дайым жеңил жана азыраак тамактаныш керек. Анан оор жүктү көп көтөрбөймүн. Окшоштубу, окшошподубу билбеймин, сөздөрүмдү эптеп таап, чындыкка жакындаштырып жаттым. Бирок акчаңыз болсо, бул нерселердин көйгөйү жок. Бизнес ачып, колуңузга 1-2 адам алып алсаңыз, ашыкча оор кыймыл делеге кылбайсыз. Ден соолукка кам көрүп, бакубат жашоодо тынч жашап жүрө бересиз. Менимче мындан башка тез арада көп акча табуунун айласы жок. Ооба, бирок туура айтасың, азыр акчаң эле болсо баарын кыласың, тапсаң болот. Ал эже дагы жанагыдай узак ойго чөмүлдү. Мен мойнумда илинип турган наушнигимди кайрадан кулагыма салып, жай жана жагымдуу музыка издеп баштадым. Экөөбүз кыйлага чейин сүйлөшпөдүк. Мен дагы бир бөйрөгүмдү сатсамбы дедим эле. Менин ордумда чындап эле ушул нерселерди баштан өткөргөн адам бул сөзгө жок, андай кылбаңыз деп кеңеш бермек беле. Оорунун кадырын ооруган жан билет дегендей, денеңди кесип, бир органыңды башка бирөөгө сууруп бергендин өзү эле кандай коркунучтуу болсо керек. Андан кийинки азаптарды эске албаганда. Ичимден баардык нерсеге акылым жетип турса да, мен акча үчүн ал эженин жолдон кайтаргым келбеди. Касым айткандай эле, бул тагдыр анын маңдайына жазылыптыр. Эми өзүңүз ойлонуп көрсөңүз да. Коюңуз дейин десем, оор турмушту өзүм дагы башымдан өткөргөнмүн. Бул нерсе бир кездерде мен кара булуттан чыккан күндөй эле болгон. Мен сиздин номериңизди берейин. Алар менен сүйлөшкөндөн кийин, ал аялдын номерин эч кимге бере албаймын. Өзүңүз түшүнгөндөй кооптуу ишке барып жатабыз, албетте. Ал эже экөөбүз өзүбүзчө сүйлөшө басып, артка кайттык. Ушунча аз убакытта ал өз жашоосуна, ден соолугуна, аба ырайына, жада калса айылдагы кошунасынан бери сөз кылып, тердеп тепчип наалып алды. Мен оюмда ал менен жашаган эркекти бир чети түшүнүп, бир чети аяп турдум. Чынында, мындай аялдардан алыс качыш керек экен. Айтмакчы, жашыңыз канчада? 34-кө чыгам. Мен ал менен коштошуп жатып, жүзүнө бир саамга тигилип, жаш курагын сурадым. Алкоголь ичимдиктерин ичпейсизби? Жок, сиңдим. Андай нерселерден алысмын. Сени түшүндүм, эмне тууралуу сурагың келгенин. Ден соолугумдан деле эч кандай кабатыр жок. Мен жарасам керек сен айткан адамга. Ал тамаша чын аралаш сүйлөдү. Экөөбүз жылуус коштошуп, 2 башка жолго түштүк. Мен Азамат менен болжошкон жерге бат эле жетип келдим. Машинанын жанына жетип, эшигин ачмакчы болуп, ичкерини карасам, эч ким жок экен. Сумкадан кол телефонумду алып, анын номерин тере баштадым.
Бир чакыруу кеткенде эле Азамат бат-баттан сүйлөп жооп берди. Ал мени жолдун берки бетиндеги кафеге кирүүмдү суранды. Мен 6 катар машина жүргөн чоң жолго карап алдым да жер астынан өтүүчү жайды издедим. Аялдаманын жанында турган жер астынан өтүүчү жолду бат эле таап ошол тарапка бастым. Түштөнүү убактысы болгондуктан кафенин ичинде эл көп экен. Анын айланасында жалаң гана бизнес борборлор болгондуктан жалаң эле бирден экиден келишкен анын ишкерлери. Босогодо кайда басышымды билбей бир аз туруп калдым. Узун бойлуу сакал мурут койгон жана анысы кызгылтым түскө боелгон орус жигит мен тарапты карап жылмайып бир нерсени сүйлөгөндөй болду. Ал менден 5-6 кадам бери отургандыктан мен анын сөздөрүн анча укпадым. Анын астында бийик жана узун стаканда кандайдыр ичимдик турду. Балким бир аз кызып калып мага сөз айтып тийишти окшойт. Сени минутада жалгыз таштоого болбойт Замат да илип кетишет. Азамат оң каптал жагымдан келип, ийнимден назик кучактады. Колуңду тарт. Күтүүсүз кармай койгонуна чочуп кетип, ага бир аз заарланып сүйлөдүм. Эмне болгон силерге бүгүн? Шефтин дагы маанайы жок. Азамат капа болгонсуду. Кечир, жөн эле курсагым ачты. Касым дагы ушул жердеби? Ооба. Бүгүнкү кечени сүйлөшөбүз деп сени күтүп жатат. Ал экөөбүз столдорду аралап, терезе тарапка басып келдик. Касым желкесин салып отургандыктан ага бет маңдай барганымда гана көрдү. Мен анын тушуна олтуруп, андан бир аз сөз күткөнсүп жалдырай карадым. Кандай барып келдиң? Ал колундагы стаканда турган таматтын ширесин ары бери чайкап бир жолу ууртап койду. Бүттү баары, мына номери. Мен алдын ала жазылган ак кагазга жазылган баракты ага сундум. Ай Азамат кыз, сен ишке жарайсың. Касым мени эски адамдарча мактап койду. Ал убакта Азамат ары бери чуркап бошобой жүргөн. Официант жигитти таап мага тамак алып келдирди. Мен алдыма келген чоң табактагы картошка менен эттин баарын жедим. Касым мен тамактанып бүткөнгө чейин менден көзүн албай карап отурду. Сен өзгөчө аялсың да. Диета деп башыңды урутпайсың. Армиядагы солдаттардай бат-баттан тамактанасың. Мени уялтай өрбегилечи экөөңөр эки тарабымдан карап. Мен аларга сүйлөп салфетка менен колумду арчыдым. Кийимдериңди алмаштырасыңбы? Менимче жөнөкөй эле болуп барганың дурус го. Бир күнү жасанып бар дейсиң, бир күнү жөнөкөй бар дейсиң, түшүнбөдүм сага. Ресторанга барабыз го, эмнеге жөнөкөй болуп барышым керек? Бүгүнкү жолугушууга өзгөчө болуп бар дедиң, көчөдө жолуксак дагы. Эми кечкиге жөнөкөйлүктү сурап жатасың. Мен Касымга карап күлүп койдум. Жаңы жылга жасалган балатадай болуп барышыңды каалабаймын. Себеби ал жерге өзүн кымбат баага саткысы келген кыздар да барат. Кашынан баштап бутуңа чейин жасалган. Сен аларга окшобой эле койгун, Мен унчукпадым. Тамактанып бүткөндөн кийин акчасын төлөп, сыртка чыгып, үйгө жөнөдүк. Биз жолдон чыга бергенибизде Касымдын телефонуна бирөө коңгуроо кылды. Ал кайсы жерде бара жатканыбызды айтып, машинаны жолдун четине алып чыгып токтотту. Кол саатына карап алды да эшиктин жапкычын колу менен черткилеп ойноп отурду. Бирөөнү күтүп жатасызбы? Ооба, азыр бир жигит өтө керектүү маалымат айтканы келет. Бир аз күтөлү. Азамат жай ырдалып жатып музыканын үнүн бир аз бийиктетип койду. Жагымдуу музыканы тыңшап үчөөбүз тең бири-бирибизге сүйлөбөдүк. Аңгыча биздин артыбызга Мазда үлгүсүндөгү кара машина келип токтоду. Касым Азамат экөөбүздү бир сейре карап алып, унчукпастан сыртка чыгып кетти. Казакстандын номери го? Азамат көзгүдөн карап мага сүйлөдү. Бүгүн эмнеге ресторанга барат экенбиз? Биздин чөйрөгө жаңы гана аралашып жүргөн бир жигиттин туулган күнү экен. Ал жигит шефке аябай керек болуп жатат. Азамат унчукпай ойго чөмүлө түштү. Аңгыча эле болбой, машинага Касым келип отурду. Анын өңү бозоруп, жинденип турганы байкалып турду. Машинага олтурганда маанайы жоктугун көрүп, биз сүйлөбөдүк. Үйгө жетип машинадан түшкөндө Касым мени өзүнүн кабинетине чакырды. Бүгүн сен бир жигит менен жолугушуң керек. Сени ресторанга алып барып, бир адам менен тааныштырайын деген элем. Эми ал күтүп турат. Касым үстүндөгү костюмун чечип жатып сүйлөдү. Кечинде ал бир досу менен кафеге барат. Ошол жерден таанышып, кечени башка жакта улантканы аракет жасайсың.
Бүгүн ал жигитти алып салбасак болбойт. Менин күтүлбөгөн оорум болуп турат. Касым дары салынган кутучадан валерьянканы алып столдо турган стаканга тамчылатып туруп жутуп жиберди. Анын ачык даамына ичиркенгендей көзүн жумуп койду. Карабай койсочу. Карайт. Сени эркектер карабаса да сөзсүз көрөт, тиктейт. Калганын сен өзүң мыктат карасың, үйрөтүштүн кереги жок. Жамгырдан кийин чыккан күндөй жаркыраган күлкүңдү бир көргөзсөң болду. Касым тамашалагандай болгону менен көздөрүнүн түпкүрүндө башкаларга көрүнбөгөн кайгы мұң жатты. Ал бүгүн эрте менен учуп келди. Бүгүн баарын бүтүрүшүбүз керек. Сыртка ашыкча сөздөр чыкпасын. Уктуңбу? Мен анын түнөргөн жүзүнөн иштин ушунчалык тереңдеп кеткенин байкадым. Ал башка кызды жетелеп барсачы? Мен өзүмө ишенбегендей болуп сурадым. Жок, кандай болбойт. Аны чакырган жигит мага караштуу. Берки экөө 10 жыл чогуу бир мектепте окуган классташ. Кайсы жерге чакырып жатат? Өзүбүздүн эле кафеге, элестет орустардын ресторанына чакырса, анан ал жактан сен жолугуп калсаң күмөн санап калбайбы? Берки жигитти эле ээрчип барсам болбойбу? Жок, болбойт. Кээ бир жигиттер кыз көңүлүнө жагып турса да, досун ээрчип келген болсо, жакындан сүйлөшпөйт. Сен офисте иштегендей болуп жөнөкөй көйнөк кийип барасың. Алар кечки 8ге барат. Сен ага чейин ошол жерде олтурушуң керек. Сумкаңа документтерден салып ал. Кыскасы, өзүңдү акылдуу ишке райым кылып көрсөтүшүң керек. Мен дубалда илинип турган саатка карадым. 4төн өтүп калганын көрүп, ордуман козголуп сыртка чыкмакчы болдум. Токтой турчу. Касым бир нерсе издеп жатты. Мына жанагы Азамат экөөңөр муздаткыч жеткизип барган квартиранын ачкычы. Ал жигитти бир нерсе кылып ошол жака алып бар бүгүн. Мен сага ишенемин. Касымдын колундагы ачкычты алып 2 кабатка көтөрүлүп, өзүмдүн бөлмөмө кирдим. Шкафты ачып, толгон кийимдердин арасынан кара плащ менен кызыл шымды таап чыктым. Үстүмө жеңи узун, көкүрөгүндө тору бар кызыл түстөгү кофтаны кийип, күзгүгө карадым. Жайдагы күнгө бир аз күйүп, буйдураң болуп калган денеме кызыл түс жакшы жарашты. Шымды кийип, бутума туфли издеп, шкафтын түбүндө тизилип турган 5-6 коробканы ачып жаттым. Кара шиш такалуу туфли көңүлүмө жагып, бутума кийип алдым. Шиш такалуу бут кийимди сыртка чыгардан жарым саат мурда үйдүн ичинде кийип, бутумду көндүрүп үйрөткөндүктөн ары бери боюмду түздөп, бөлмөнүн ичинде басып жүрдүм. Чоң күзгүдөн көрүнүп турган келбетим өзүмө аябай жагып турду. Күзгүгө жакындап келип, оозумдагы күрөң помаданы өчүрүп, кызыл помада койдум. Чачымдын баарын жыйнап түйүп алдым. Күзгүдөн мени бир аз муздак аял карап турду. Женщина вамп. Касым босогону аттанганда эле мени көрүп, тил учунда сүйлөнүп алды. Болобу? Болот да. Сага кызыл түс сонун жарашат. Мен дагы жакшы көрөм, бул жашоонун кандын түсүнө окшогон түстү. Түшүнүктүү. Мага анын сөздөрү жакпай ары карадым. Касым муну өзү да байкап, мага унчуккан жок. Саат 6 болуп калыптыр. Мынаны кулагыңа тагып ал. Мен сага анча-мынча керектүү маалымат берип турамын. Мени шаштыргандай сүйлөп, колума кулакка илип алып сүйлөшө турган кичинекей тоголук нерсени карматты. Аны кулагыма наушник салгандай эле кылып салып, шунуру жоктугуна таң калып койдум. Акыркы жолу күзгүгө бир карап чачымды тарап алдым. Үстүмө плашты кийип, сумканы желкеме асып, сыртка чыгууга даярдандым. Шаарга бейтаныш эле жигит алып келди. Азамат көрүнбөдү. Биз жарым жолго жеткенде күн бүркөлүп, жамгыр төгүп кирди. Мен машинанын айнегинен сырткы дүйнөнү карап ойлуу бара жаттым. Бирден кайгылуу, капалуу болуп сезилди. Мага сырткы жаратылыш, ролдагы жигиттин оозунан бир дагы сөз чыккан жок. Сягы Касымдан корксо керек. Жолдон көзүнө албай машинанын ичинен жай чыгып турган музыканы тыңшап келе бердим. Кафенин астына жеткенде токтотту. Ал жигитке ыраазычылыгымды билдирип түзүп алдым. Сыртта жамгыр токтогону менен күн аябай чыкыроон, суук болуп турду. Бир сыйра иштен ичкеринип алдым. Колдорум замат эле муз болуп катыды. Тез-тез кадам таштап кафеге кирип кеттим. Мен киргенде эле бери бурчта отурган 2-3 официант кыздардын бирөөсү ордунан туруп мени көздөй басып келди. Бир сыйра баштан аяк карап алып, жылуу учурашты.
Кафенин ичи чакан анан аябай жагымдуу экен. Аппак дастуркондор салынган тегерек столдон 20 чакты көрүндү. Алардын баарына 4 адамдык орундуктар коюлуптур. Сиздин атыңыз Ленора эмеспи? Официант кызга сурады. Ооба, Ленора. Жалгыз сулуу кыз келет деп стол буйруткан эле. Сизди көргөндө эле ошол болсо керек деп ойлодум. Жаш кыз таанып койгонуна кубангансып сүйлөдү. Эң четте турган столдун жанына баштап барды. Мен үстүмдөгү плашымды чечип, кийим илгичке элдим. Терезе жактагы отургучка отуруп, айланамды бир сыйра карап алдым. Ашыкча идиштерди алып салсак болобу Айдана? Мен жалгыз эле тамактанам. Кыздын оң көкүрөгү тарапта илинип турган бейжикти окуп, анын атынан кайрылдым. Ал бир заматта стакан, тарелкалардын шагыратып жыйнай баштады. Жакшы тааныш арттырып, кечки тамакты бекер алдырып жеп келем деген кыздарга окшоп, бир салат менен олтура бербегин. Акчаны аяба. Телефонго вибрация болуп коңгуроо келди. Мен экранга карабастан эле шымымдын чөнтөгүндө турган телефонду басып койдум. Трубканын ары жагынан Касымдын мыскылдуу үнү угулду. Мен өчүргөнгө чейин эле болбой кызыгып ар кандай суроолорду берип жатты. Саат 7:30 болуп калыптыр. Келиштиби? Жок, азырынча көрүнбөйт го. Мен босого тарапка көз чаптырып Касымга сүйлөдүм. Мага сүйлөдүңүзбү же? Менин жаныма менюсун көтөрүп келе жаткан кыз таң калгандай сурады. Жаш кызга чачымды ары кылып, кулагымда жанып өчүп турган кичинекей точканы көрсөтүп койдум. Кызыга карады. Менюну колго алып, даяр болгондо чакырамын, деп кызды кое бердим. Бир баштан барактап карап жаттым. Бирок көңүлүм башка нерседе болуп, улам саатка тигилдим. 8-10 минут өткөндө сырттан эки жигит кирип келди. Бою кыскараак, бетинде чутуру бар. Залды бир сыйра көз жүгүртүп карап алды. Анын көздөрү мага келип кадалды. Өзүнчө сырдуу, бирок муздак жылмайып койду. Мен аларды дароо эле тааныдым. Экөө так маңдайыма келип отурушту. Көз кырымды салып аларды байкап жатканым менен көңүл бурбагандай болуп отурдум. Официант кызды чакырып, 2-3 түрдүү салат, шире ичимдиктерин буйрутма берди. Мага маңдай тескей отурган жигит экөөбүздүн көздөрүбүз чагылыша кетти. Ал мени кызыга карап алды. Аны байкап турсам да, тей артындагы дубалда илинип турган сүрөттү карап жаткандай болуп койдум. Эки столго берилген буйрутманы бирдей аралыкта алып келишти. Алар экөө тең ачка калгандай астындагы тамакка карашты. Мен шашылбай бирөөнү күтүп жаткансып жай тамактан олтурдум. Бою кичине жигит жарым сааттан кийин кол телефонун көтөрүп сыртка чыгып кетти. Мен көздөгөн жигит экөөбүздүн аралыгыбыз ачыла түштү. Биз бири-бирибизге кызыга карап алдык. Чоң кыз, жигитиңиз келбей койдубу? Сырттан кирип келген жигит мага тийише сүйлөдү. Кайдан билдиңиз? Жалгыз олтурганыңыздан. А эмне жалгыз олтурса болбойт бекен? Эми мындай жерлерге көбүнчө эки-экиден болуп келишет го. Ал жигит эмне деп сүйлөрүн билбей мукактана түштү. Жигитим жок, издеп келдим. Мен тамашалап сүйлөдүм. Берки жигитке бул сөзүм жага бердиби, өзүнчө кубана түштү. Аңгыча телефонум тызылдады. Мен биринчисиндей эле чөнтөктөн чыгарбай басып койдум. Азыр мен берки жумушта көтөргөн телефонго звондайм. Сумкаңдан кагаздарды чыгарып, мени менен бир аз сүйлөш. Касым бат-баттан сүйлөп өчүрдү. Анын сөзүн алаксып маектештеримдин айткандарын укпай калдымбы деп алар тарапка карап койдум. Сумкамдагы телефон шыңгырады. Мен жооп бердим. Калыптан эле кагаздарга тигилип бир нерсени сүйлөп жаттым. 5 мүнөттөн кийин маектешим менен жылуу коштошуп, колумда турган 5-6 кагазга бир сыйра көз жүгүртүп алдым да сумкама салып койдум. Баш көтөрсөм жанымда мен көздөгөн жигит. Мага кол суна бийге чакырып туруптур. Мен негедир ичимден кубанып кеттим. Ал мени колдон аяр кармап ордумдан тургузду. Экөөбүздүн боюбуз теңдешип, жарашыктуу кыз-жигиттерди кыналыша түштүк. Менин жүрөгүм бир силкинип алды. Анын кучагында өзүмдү жоготуп баратканымды билгизбегенге аракет кылып, желкесинен кучактадым. Майсал, Ленора. Экөөбүз тең бир азга сөз таппай калдык. Махабатым, бул арманы көп. Неге менден алыс кеттиң? Деп сыздаган жигиттин мукам үнү жүрөгүмдү эзип жатты. Эмнеге жашоо мындай татаал? Кээде көңүлүңө жаккан ушунчалык эзилип жактырышкан эки адам жолугат. Жүрөктөр
калыпка коюлган коргошундай бири-бирине куюлганы менен айла жоктугунан эки айры жолго түшөт. Же алардын бирөөсүнүн эркиндигин чектелген болот. Ленора, ысымың аябай жагымдуу экен, жүрөгүң бошпу? Мен кысыла түштүм. Ага билгизбей оор үшкүрүнүп алдым, бирок ал мени кучагына кысып тургандыктан менин абалымды сезип койду. Кечир чектен чыксам, акыркы күндөгү окуялардан аябай чарчап жүдөп кеттим. Негедир сени менен сырдашкым келди, аны аядым, ыйлагым келип жүрөгүм бук боло түштү. Музыка бүткөндө ал мени олтурган жериме жетелеп барды. Экөөбүз бири-бирибизди таштагыбыз келбей тиктешип турдук. Чоң кыз, жөн эле жакшы тааныштардай болуп бирге отурбайлыбы? Берки жигиттин айткан сөздөрү экөөбүзгө тең жага түштү. Ичимден ага да өзүмө да жинденип алдым. Экөөбүз тең бир адамдын ишенимине кирип, анын желкесине урган бычакты курчутуп жаткан элек. Фархат, ал мага колун сунду. Ленора, мен баш көтөрүп анын көздөрүнө тике карадым. Биз Фархат экөөбүз бир класста окуганбыз. Балалыгымдан бери жакын досум десем болот. Майсал досуна сыймыктана сүйлөдү. Мен ага болгон чындыкты айткым келди. Жакын дос деп жүргөн адамың сени сатып, сенин өмүрүңдү акчага алмаштырып, достугуңарды акчага алмаштырып жатат деп айткым келди. Ушул жерден эле бардык чындыкты ачып, жеңил жан дүйнө менен үйгө кетким келди. Бирок мен өзүм дагы бул жерде периште эмес элем. Майсал чын жүрөктөн жактырып сырдашып сүйлөшкүсү келип турган аял дагы акча үчүн баарына даяр болчу. Анын жакын деп эсептеген эки адамы бир мезгилде ага кыянаттык кылып жаттык. Ал мени колумдан кармап көздөрүмө карады. Анын көз карашында аяныч, сагынуу, көңүл калуу, коркуу, жоготуу сезимдери бирдей байкалып турду. Бул жигит кандайча Касымдын жолунан өткөнүнү түшүнбөй турдум. Ошол сырды билүү үчүн да бүгүн аны менен ээрчиши аалам кезип кетүүгө даяр болчумун. Мен идеал деп эсептеген эркектин башка дүйнө менен кандай алакасы бар экенин билгим келди. Сиз бойдоксузбу, Ленора? Фархат мага суроо берди. Азырынча бойдокмун. Неге барыңар эле ушул суроону бере бересиңер? Мен жигиттерге күлүп карадым. Эми сулуу кыздардын сөзсүз жандоочусу болот го. Бирөөнүн менчигине көз артып алып жооп бериштен коркобуз да. Фархат эч нерсе болбогондой тамактан жеп күлүп жайнап отурду. Мен аларды канчалык жакындан тааныган сайын ар бир сөздөрдү сүйлөш оорлошо баштады. Официант кыз безден столду тазалап, жаңы тамактарды алып келди. Фархат деле балким ичинен өкүнүп жаткандыр. Күчүн алкоголдон чыгарып, жанындагы коньяктан кайра-кайра ичип жатты. Майсал экөөбүз вино иштик. Бир аз магдырап баш айланганы менен өзүмдү билбей кала тургандай мас болбодум. Эмне жумуш кыласың? Качандан бери Москвадасың? Майсал мага кызгак сурады. Офисте документтер менен иштейм. Москва менин экинчи мекеним эле болуп калды го. Ата-энем менен кошулуп, кичинемден эле ушул жердемин. Ата-энең менен жашайсыңбы? Жок, алар азырынча айылда. Мен шаарда иштегендик бир жерден бөлмөнү ижарага алганмын. Өзүбүздүн квартира бош турат. Сен айтсаң эсиме түштү. Бир айдан бери гүлдөрдү сугарбай коюптурмун. Мен атайын Майсалга сөз ыргыта сүйлөдүм. Бүгүн менин досум бош. Чогуу барып гүлдөрдү сугарып келгиле да. Фархат менин сөз тапканыма сүйүнүп кетти. Чөнтөгүмдөгү телефондун зымыраганын сезип, столдун астынан эч кимге байкатпай бастым. Ордуңдан туруп сыртка чык. Касым кыскача сүйлөп өчүрдү. Бир аздан кийин сумкамды көтөрүп, аялдар ажатканасы тарапка бастым. Эмне болду, Ленора? Жигитти көндүрдүңбү? Мен уктабай жатамын. Бүгүн бүтүрбөсөк болбойт. Эртеңкиге калтырсак иш тетресинен кетет. Касымдын үнүнөн мас экени билинип турду. Ал жигит менен байланышкан адамдын телефондо сүйлөшкөнүн уктум. Эртең жолугушат экен. Эч нерседен коркпогон Касымдын артка тартып тайсалдап турганына таң калдым. Бүгүн бир айласын таап квартирага алып баргын. Азыр жигиттерди жиберем. Көз алдыма Майсалдын элеси тартылды. Касымды жек көрүп алдым. Мен залга чыгып, биз олтурган столго барганда, официант кызды чакырып, жигиттер акчасын төлөп жатышыптыр. Майсал ордунан туруп, мен үстүмө илинип турган плашымды алып кийгизди. Өзү да кийинип, мени колдон алды. Экөөбүз астыга жылып сыртка чыктык. Эшиктин суугуна ичкиринип алдым. Сени менен кол кармашып, таң атканча көчө айланмакмын. Бирок күн аябай суук бүгүн. Эгер каршы болбосоң күндү бирге тосолу. Оюң башкага кетпесин. Бирок
Сени кое бергим келбейт жатат. Жүрөгүмө толгон сырларды сага айткым келди бүгүн. Майсал күчүнүн баарынча боруна кысты мени. Анын күчтүү колдоруна чыдабай сөөктөрүм кырсылдап кетти. Аста сындырасың. Мен ага шыбырадым. Анын денесинен жагымдуу өзүнө тартып турган эркектин жыты буркурап чыкты. Мен эки колумду анын мойнуна асып, башымды оң тараптагы желкесине жөлөдүм. Эмне кылабыз, жаштар? Клубка барабызбы? Бир аз кызый түшкөн Фаркат биздин артыбыздан туруп сүйлөдү. Барбайбыз клубка. Мен токтогон мейманканага баралыбы? Майсал шыбырап сүйлөп жаштарымдан сылады. Сен гүлдөргө суу куябыз дегенсиң. Мен ага тамашаладым. Өзүм баарын билип байкап турсам да, бир аз ичкен винону шылтоосу менен өзүмдү мастыкка салып жаттым. Биз гүлдөргө суу куябыз. Майсал досуна үнүн бийик чыгарып сүйлөдү. Экөөбүз бири-бирибиздин кучагыбыздан бошонуп ал жакка карадык. Фаркат досуна да, менин да көзүмө караган жок. Ооз учунда бирдемелерди сүйлөмүш болуп, досу менен коштошту. Биз жолдун четинде турган таксиге олтуруп, мен айткан адреске жөнөдүк. Мен артымды караганда Фаркаттын карааны көрүндү. Ал эки колун чөнтөгүнө салып, чоң жолдун четинде биз кеткен тарапты карап, үңкүйө басып келе жатты. Балким ал ошол тапта ыйлап жатса керек. Москванын бир четинде жайгашкан чакан районго жарым саатта жетип келдик. Бул убакта баары кызуу уйкуда болуп, жада калса машиналарда берен-серин. Көчөдө бир жан көрүнбөйт. Жолдун аркы бети токой, аны аралап өтсөң Москва дарыясынын жээгине чыгасың. Мен машинадан түшкөндөн кийин ошол караңгы жака бир карап алдым. Түнкү жымжыртыкта дарыя тараптан пароходдун моторунун күрүлдөгөнү угулгансыды. Аябай сонун жер экен, тыптынч, тынчтык мени сергитет. Такси менен эсептешип түшкөн Майсал мени чыкканактан алып аяр кучактады. Машинанын жарыгы көрүнбөй калгыча карап турдук. Жолдун боюнда эле түшүп калгандыктан үй тарапты көздөй бастык. Тушубузда көрүнүп турган 5 кабат үйлөрдүн кээ бирлеринин жарыгы күйүп турду. Мен бир нерседен коркконсуп Майсалды бекем кучактадым. Сени жоготкум келбейт. Ал менин оюмду уга койгонсуп сүйлөдү. Мен дагы. Менин көзүмдөн аккан тоголок көз жаш ысык болуп жерге тамды. Ага байкатпай жүзүмдү арчып алдым. Ушул каргашалуу райондон качып кетким келди. Экөөбүз үн сөзсүз ээрчише басып келе жаттык. Биз жетейин дегенде балдар ойночу аянтчанын тушуна токтогон кара машина көрүндү. Ал бизден бир нече кадам нары тургандыктан анын ичинен чыккан музыка бизге да угулду. Майсал экөөбүз жетелешип үйгө кирдик. Подъездин ичиндеги жагымсыз жыт мурдума бурулдап жыттанды. Жанымдагы Майсалдан өзүнчө тартынып алдым. Майсал эч нерсеге көңүл бурбай, мени жетелеп тепкичтен көтөрүлдү. Канчанчы кабат? 3. Бул үйдү Касым эмне ой менен алганына ушул күнгө чейин түшүнбөй келем. Кошуналардын көпчүлүгү эле ичкиликке берилген адамдар экенин Азамат бир келгенде айткан болчу. Бир бөлмөлүү квартира. Жакында эле ремонт кылынды, бирок эч ким жашабайт. Биз эшикти ачып киргенде эле боёктун жыты жыттанды. Мен жаракты күйгүздүм, туфлимди чечип, Майсалдан биринчи бөлмөгө кирип бардым. Баары иреттүү болуп, ордорду менен көрүнүп турду. Бирок бизге чейин 1-2 саат мурун эле бирөө кирип чыккандай сезилди. Бөлмөнүн ичинде эркектин жеңил атыры жыттанды. Силерде келген коноктон биринчи эле кирип кетеби? Артыман бутун чечип кирген Майсал мага карап күлүп койду. Кыйладан бери келе элек болчумун. Жумуш менен алаксып жүрүп, апаммын айтканын да унутуп калыпмын. Кошунабызга гүлдөрдү алып кет деп айттым, деди эле бир сүйлөшкөндө. Мен эки жагымды бир сыра карап, ашкана тарапка чай коймокчу болуп чыгып баратып, артыма карап Майсалга сүйлөдүм. Жуунасыңбы? Сүлгү ваннада илинип турат. Кичинекей шкафты ачсаң, эркектердин шампуню да болсо керек. Ал мага бир карап алды да үстүндөгү күрмөсүн чечип, кел мен сыртка алып чыгып келип коемун. Мен анын кийимин алып, өзүмдүн плашымдын жанына элдим. Ашканага кирип, жарыкты күйгүзүп, терезени бир карап койдум. Кара машина биздин айнектин так маңдайында турду. Касымдын жигиттери экенин сездим. Чайнекти алып, таза сууга бир сыра чайкадым. Кайрадан суу куюп, газды жандырдым. Муздаткычты ачсам, эч нерсе жок экен.
шкафтан шекер менен бир кутудагы чайды алдым. Бир аздан кийин ваннадан суунун шарылданганы угулду. Майсалдын жуунуп жатканын элестетип өзүнчө кызыктай боло түштүм. Уктоочу бөлмөгө кирип, шкафтарды бир нерсе издегендей шарактатып ачып карадым. Чаң жыттанып көптөн бери эч ким жыйнабаганы билинип турду. Керебеттин үстүндө жабылган покрывалдын бир чети ачып, шешептерди текшердим. Эч ким жатпаган таптаза үтүктөлгөн боюнча экен. Аңгыча газдагы чайдын чурулдаган үнү угулду. Барып, аны өчүрүп кичинекей чайнекке демдедим. Ленора, бул жерде эркектин халаты илинип турат. Кийсем болобу? Ваннада Майсалдын үнү угулду. Таза бекен? Ооба, аттелдегидей бүктөлүп туруптур. Кээ бир анда бул жерде Касым кээ бир аялдар менен жолугат окшойт деп ойлодум. Себеби ал байлыгын ар кимге көргөзмө кылганды жактырбайт болчу. Бир аздан кийин Майсал көгүш халат кийип чыкты. Анын чачтары суга тип-тике туруп калыптыр. Халаттын алдынан буудайраң денеси, төшү көзүмө түштү. Мен аны карабаганга аракет кылып, чайды экөөбүзгө койдум. Шекерди анын астына жылдырып койдум. Эч нерсе жок экен башка. Чыныңды айтчы, сен кимсиң? Мени бул жерге неге алып келдиң? Майсал мага тике карады. Анын көздөрү каардуу көрүндү. Мен эмне дешимди билбей, өзүмдү жоготуп, оозуман сөзүм түштү. Мен сени түшүнбөй турам. Аялдык аксыздыгымды көрсөтүп жай сүйлөдүм. Бул сенин үйүң болсо, атенең жашап кетсе, кийимдер, буюмдар кана? Эч ким жашабагандай. Сен эркектер менен атайын жолугушуу өткөрө тургандай квартира экен. Эмне денеңди сатып иштейсиңби? Мени эптеп алып келдиң, эртең менен сурасаң керек акчасын. Мен Майсалды башка ойду, Касымдын адамы экенимди билип калды деп ойлогон элем. Бул сөздөрүнөн кийин ичимден көңүлүм жайына түшкөнү менен сыртымдан жинденген адамдай болдум. Ушундай дегенге кантип тилиң барды? Чык кет. Мен ордуман туруп Майсалды колдон тарттым. Бирок менин күчүм аны кыймылдатканы да жетпеди. Айлам кетип ыйлап жибердим. Кечир мен ушундай акмакмын. Сага ушундай деп сүйлөгөнү кандай тилим барды, билбеймин. Азыр эч кимге ишенбей эки ойдо кыйналып жүрөм. Ал мени кучагына алып, бекем кучактады. Бул жерди сатууга койгон элек. Кошуналардын баары алкаш, метрого узак болгондуктан алуучулар көрүп эле кетип калышат. Керектүү буюмдардын баарын көчүрүп кеткенбиз. Бул жерде калгандардын баары сатылат. Бул халат атамдын халаты болсо керек эле. Эмнеге алып кетпеди билбеймин. Түшүнүктүү. Ошол нерсени неге ойлободум десең? Албетте, сатууга коюлгандан кийин көчүрүп кетесиңер да. Бирок мага бул район аябай жакты, тынч экен. Мен ичимден дагы бир амал тапканыма сүйүндүм. Майсал экөөбүз бир азга унчугушпай калдык. Үстүмдөгү кийимдер менен отуруп кысылып кеттим. Жаныма үйгө кийгени жеңилирээк бир алып албаганыма өкүндүм. Чай ичип бүтүп ваннага кирип, кире бериш жерде турган ак шкафты ачып карадым. Майсал айткандай эле жагымдуу жолугушууга аталып жасалган квартирага окшош экен. Сүлгүнүн түрү, жуунуучу каражаттын түрү тизилип туруптур. Майсал кийгендей халаттын кызылын көрүп сүйүнүп кеттим. Үстүмдөгүлөрдү чечип, телефонумду колго алып экранга тигилдим. Саат 2ге жакындап калыптыр. Мен үчүн таң атып кеткендей болгону менен, эми эле келгенибизге 1 саат болгонуна бир сыйра сууга чайканып үстүмө халатты кийдим. Шкафтын бир жерин капыстан ача койсом, презервативдер менен ар кандай кремдер бар экен. Капыстан эле Майсалдын оюнда жаман кызга айланып калганыма өкүнүп турдум. Демек ал ушуларды көрүп, анан мага айтса керек. Майсал олтурган жеринен жылбаптыр. Анын астында кичинекей тарелкадан тамекинин калдыктары толуу болуп калыптыр. Ал башын жерге салып кайгылуу олтурду. Эмнеге жашоо мындай татаалдашып баратат? Баары акча деп жашап калышты. Акча үчүн адамдарды да сатып жатышат. Мен чындыкты издеп чыркырап бүттүм. Мен билбеген, көрбөгөн башка дүйнөнү изилдегим келди. Мен аларга көрсөтөм, өч алышым керек. Менин көкүрөгүмдө күйүп турган күйүттү сен билесиңби? Майсал башын көтөрүп менин көздөрүмө карады. Бирок ал бул жолу жакшы көргөн аялдай эмес, көчөдөгү аялды карагандай эле кайры кош муздак көз карашта карады. Чыныңды айтчы, бул жолдо канча жылдан бери иштейсиң? Же сен кыздарды алып иштетесиңби? Мен акчага сатылган кыздар менен бир төшөктө жаткан мыңдай турсун жанында олтуруп сүйлөшкүм келбейт. Сени биринчи көргөндө бир жерде иштеген акылдуу кыз деп ойлодум эле.
Тамактанып отуруп да кагаздарга тигилип, кол телефонуң тынбай шыңгырап, чалууларга жооп берип жатсаң суктанып карадым. Себеби мага өзүнүн акылы менен акча тапкан аялдар жагат. Бирок жаңылыпмын. Сенин деле сатылган кыздардан айырмаң жок экен. Болбосо айтчы, ишендирчи мени. Интимдик нерселер каяктан? Албетте, бирөөнүн буюмун караганы акым жок болчу. Капыстан көрүп калып, көңүлүм ооруду. Сен экөөбүздүн келечегибиз болмок. Өткөн жараттарды унутуп, сен менен башка өлкөгө кетип калсамбы деп ойлоп тургам. Албетте макул болсоң, ишенсең, бул үйгө башка эркектерге окшоп, сени пайдаланып алганы келбедим. Мен сени бактылуу кылат болчумун. Экөөбүз албетте бактылуу болот элек. Мен эмне деримди билбей турдум. Майсал менин кыялыма төп келген, бүт тарабынан келишкен жигит болчу. Экөөбүздүн жанаша бассак, боюбуз, сүйлөшсөк оюбуз туура келип, бири-бирибизден эч кызыгыбыз тарабачудай сезилген эле. Бактымды таптым деген кезде экөөбүзгө тең ачуу турмуш даамын сездирип турду. Бул үйгө келгенге чейин жол бою бирөөнүн таза сезими ойноп, анын аягында сатып кетем деген ойду унута албай келсем, азыр кокустан аны иренжитип алганыма бир чети көңүлүм жайлана түштү. Мен уктадым, эрте менен эле кетейин эми. Таң да атып калды. Аттелге кайтышка бутум тартпай турат. Майсал ордунан туруп уктоочу бөлмөгө жөнөдү. Мен столдун үстүн тазалап, идиштерди жуудум. Терезеге келип карадым. Жанагы машина фарын өчүрүп, жандырып мага кандайдыр бир белги бергендей болду. Майсалды ойготуп, кандайдыр бир жол менен качырып жибергим келди. Бирок эртеңки күнүмдү ойлоп, коркоктук кылып койдум. Ичкериге кирсем, ал аппак жуурканга орунуп, жаш баладай илемин бөлтөйтүп, тиштеп уктап жатыптыр. Ал менен сырдаша албаганыма, эмне келгенин, Касым экөөнүн кандайча тиешеси бар экенин билбей калганыма ичим тызылдап кетти. Балким чындыкты билгенде мен ага жардам берет белем. Жымжырт бөлмөдө Майсалдын бышылдап бир аз үн чыгара коңурук тартып уктап жаткан үнү угулду. Мен өз ойлорум менен болуп, анын жанында бир аз селдейип отуруп калыпмын. Сыртта тепкичтен чыгып келе жаткан бирөөнүн оор кадамы угулду. Менин жанымы алганы келе жаткансып коркуп кеттим. Аңгыча болбой кире бериштеги эшикти бирөө ачкычты салып ачты. Мен Майсалды сезбеди экен деп карадым. Ал баягы эле калыбында мемирейип уктап жатты. Коридорго чыктым. Сырттан кирген адам акырын сумкасынан фонарик алып жандырды. Ал экөөбүз бет маңдай тиктеше түштүк. Мен андан коркконум жок. Ал бутун чечип жатканда ашканага кирип кеттим. Уктадыбы? Артыман кирген жигиттин жүзү ашкананын жарыгында даана көрүндү. Узун бойлуу, сакал мурут койгон, кең далылуу, күржүйгөн немекен. Анын капкара каректери бир жерде катып калгансып, айнек сымал мага тигилди. Эмне кыласың? Ал кара сумкасын столго коюп, доктурлар кийүүчү кол капты колуна кийип жатканын көрүп суроо бердим. Буйрутманы аткарам. Ал мага карабай туруп жылмайды. Оозунун жандары тырышып, кубарган өңүн андан бетер серт көргөздү. Колуна жагымсыз жыттанган суюктукту сүртүп, ордунан турду. Жүр, карап турасыңбы? Жок, ушул жерде эле. Ысык үйдө турсам да денем титиреп, чыйрыккандай болдум. Ал мени башка зордогон жок, ичкериге кирип кетти. Арадан 20 мүнөт өткөндөн кийин чыгып, колундагы кол капты чечип, сумкасынан кагаз алып чыгып ороду. Терезеге келип, сыртта тигиле карап, бир аз турду. Таң атып кетет, азыр эле кеттик. Мен ага түшүнбөгөндөй суроолуу карадым. Сен бул жерде калбайсың да өлүк менен, чынбы? Касым сени үйүнө чейин жеткиз деген. Өлүк менен деген сөздү укканда жүрөгүм шуулдады. Ордумдан туруп уктоочу бөлмөгө кирдим. Майсал эки көзү ачылган бойдон шыпты тиктеп жатыптыр. Илеттери көгөрүп, мурдунан бир аз аккан кызыл кан катып баштаптыр. Жанына жакындап бастым. Тийбе, кармаба. Артыман үн угулду. Майсалдын ачылган көздөрүн жумуп коюуну көздөп бараткан элем. Колумду тартып алдым. Бул жерден тез кетишибиз керек. Ал мени колдон алып сыртка сүдүрөдү. Кийимдериңдин баарын бир баштыкка сал. Кайсы буюмга колуң тийди эсте. Аларды да алып кетишибиз керек.